мисалы бир ооруну мисалга келтире кете турган болсок, давление оорусу. Азыркы күндө жаштардын, орто жаштагы жана карылардын арасында өтө көп давление оорусуна чалдыккан инсандарыбыз бар. Давление оорусун мисалы медицина кантип лечение кылат? Давление оорусунда антибиотик менен кан тамырыңызды кеңейтүү жолу менен давленияны нормалдаштырып берет. Ал дары өзүнүн күчүн жоготкондон кийин кайрадан эле тромб, кайрадан эле кан коюлуп, кайрадан эле давление оорусу менен ооруп, давленияңыз көтөрүлүп, улам-улам дары алып, улам-улам дары ичип, улам-улам больницага барып, дарылана бересиз. А бул перфекта люкс болсо, именно сиздин ошол кан тамырыңыздагы тромбду эритип, ошондой эле кан тамырыңыздагы канды суюлтуп, кан тамырдагы шлак токсиндерди жана ошондой эле эркин радикалдар менен күрөшүп, сиздин организмиңизге эң сонун жардам берет. Бул продукция боюнча азыр сиздерге мен эксперимент жүргүзүп көрсөтүп берейин. Эксперимент кылыш үчүн бизге суу керек. Бул бизге суу. Андан кийин бизге күрүч керек. Ошо менен бирге эле бизге йод керек. Эми буларды эмне үчүн алдык? Себеби бардыгыбызга белгилүү адам баласы 90% суудан турат. Ошондук үчүн биз суу алып алабыз. Андан кийин экинчи, адам баласы биздин организм клеткадан турат деп атабыз. Ошон үчүн күрүчтү алабыз. Күрүч сууга эгилет, сууда өсөт, сууда жибитилет, жана ошондой эле сууда бышат. Муну тамактангандан кийин дагы сууну талап кылат. Андан кийин йодду. Эмне үчүн йодду алдык? Йодду алганыбыздын себеби антибиотиктен калган калдыктар жана ошондой эле организмдеги шлак токсиндер, эркин радикалдар бүтүн организм булганат, кирдейт деп айтып турабыз. Ошондой эле йод менен биз буларды кирдетүү үчүн йодду кабыл алабыз. Эми сиздерге көрсөтүп берейин. Сууга биз мынакей күрүчтү салабыз. Күрүчтү салабыз. Мынакей күрүчтү салып алдык. Мына күрүч салып алдык. Бул клеткаларыбыз деп алабыз күрүчтү. Сууну биздин организмде 90% суудан турабыз. Эми буга биз йодду, муну эми ар түрлүү биздин организм кирилет, шлак токсиндер пайда болот деп атабыз, шлак токсиндер пайда болот деп атабыз, эркин радикал пайда болот деп атабыз. Биз муну мындай кылып кирилете алабыз. Организм кирилет деп атабыз. Мына кирилетип алдык. Дагы кичине кояйын. Көбүрөөк кирилетели. Мына дагы кирилетип алдык. Минеке көрдүңүздөр. Мындай болуп, биздин организмибизде клетка шлак, токсин, анан ошондон эркин радикал пайда болот деп айтып атпайбызбы? Мындай болуп, биздин клеткаларыбыз ушундай кирилейт. Мына ушунун негизинде ар кандай оорулардын келип чыгуу себептерин изилдеп чыгышкан. Эми муну тазалайлы. Биз айтып атабыз. Перфекта люкс бул адамдын организм клеткалар аркылуу тазалап берүүчү касиетке ээ деп атабыз. Эми биз перфекта люксту кошобуз. Перфекта люксту кошобуз. Мынакей, перфекта люксту куйганда, мына көрүп турасыздар, эгерде инсульт, инфаркт менен кыймылсыз жаткан инсандар болгон болсо, аларда мына акырындык менен тазаланып баштады. А эгерде биз кыймылдап коюш керек деп атпайбызбы? Демек биз кыймылдап кое турган болсок,
кыймыл аракет кыла турган болсок, бул Perfecto Lux ичкенден кийин бир 10 мүнөт, 5 мүнөт отуруп туруп кыймылдап коелу деп атабыз. Эгер муну кыймылдап кое турган болсок, анда биздин организмде клеткалар батыраак тазаланат. Батыраак ушинтип тазаланып, мындай тазаланат. Бул Perfecto Lux'тун тазалоо ыкмасы. Мына ушинтип клеткалар аркылуу бүтүн сизди кыйнап жаткан бардык ооруларды мындай кылып тазалап берет. Мына ушинтип таптаза болуп тазалангандан кийин экинчи продукцияны аркасынан пайдаланып кой деп атабыз. Бул тазаланган клеткага эң негизги керектүү витаминдерди бул толуктап жеткизип берет. Ушу менен адамдын организми өзүн өзү сакайтып, иммунитети көтөрүлүп, ар кандай оорулар менен күрөшүп, организм өзү ооруну жеңип чыгат. Мына ушундай 100% табигый продукция менен өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга өзүңүздөр кам көрүңүздөр демекчимин. Жалпыңыздарга ден соолук каалайм. Аман болуңуздар.